Алсак Аксы районунда Каражыгач айыл аймагынын тургундары менен жекеменчик жер ээсинин ортосундагы талашка бүгүнкү күнгө чейин чекит коюлбай келүүдө. Жергиликтүүлөр бир ооздон Муурдагы базардын оордун кайра муниципалдык менчикке өткөрүүнү талап кылып жатат. Акаевдин учурунда менчиктештирилген базардын оорду көп жылдары кароосуз калып, салыгы да төлөнбөй бир адамдын колунда кор болуп жатканын жүйө келтиришүүдө. Ал эми жекеменчик ээси бул жерди мыйзамдуу алганын айтып, коммерциялык багытта иштетүү ниети бар экенин билдирет. Каражыгаштыктар атайын жыйынга чогулуп, 68 сотук жерди ээлеген базардын тагдырын чечүүнү талкууга салышты. Жеринен кесиптешим Акылай Карабаева айтып берсин. Элдик базар кылып, элдин базары болду. Мурун базар болчу элдикке. Мыйзамдын чегинде алып туруп, айлап өткөрүш керек. Мындай талабы менен Аксы районунун Каражыгач айыл аймагынын тургундары чогулду. Алар Мурдагы базардын жеке менчикке берилип кеткен жерин кайра муниципалдык менчикке өткөрүп, базар кылып иштетүүнү талап кылууда. Башка элдердей болуп туруп эле ушул жердеги базарды өзүбүзгө алып, мамлекетке, өкмөтүбүзгө түшө турган кылып эмеш керек. Бир эле эмес, бардык базарды ушундай кылып текшерип туруп, кайсы жакка кетип атат акча, ушуну карашыбыз керек. Biz tarixin aytıp büttük. Biz hem kelecekteki bola turgan, жасай turgan işti baştaşımız gerek. Bu pazarda alış gerek. Mıyzamdın çeginde alıp durup aylak ötkörüş gerek. Alan bu oşol egel mıyzamdılık tuğra ola turan bolsa, mına aylak ötürat. Bunu sıraz ele emek alıp aylak öttün karağını alıp, mına özgür gördüңөр, düz iştep turganda kanday tazalay. Azыр bu yerde karazыңар, adam bu uyalazın, kardeşim. Adam uyalat, karazın. Бул 68 сотук жер 1980-жылдары базар ачууга берилип, бир канча убакыт иштетилген. Кийинчерээк 2005-жылы менчиктештирүүнүн шарапаты менен жеке менчикке берилип кеткен. Жеке колго өткөн соң базардын ишмердүүлүгү токтоп, кароосуз жайга айланган. Мындан улам жергиликтүүлөр кайра кайтарып алуу маселесин көтөрүп жатат. Мынча бир сотук жери дагы 1 метр квадраты дагы баланчаныкы деген жер жок болчу. Жалпы базар болчу. Onlar жагында сас болчу, аягында кургатып, багы андан эме кылып бир почти 2 гектар ашык 3 гектарга жакын жер болчу. Тияк багы бир. Эми азыр бут койорго эч ким жок, бут менчик. Элдин талабы бул базарды элдик базар кылып, менчикке, мамлекеттик менчикте болсун деп атат. Ошонон бери көңүл кош болуп тазаламай туруп, мыйзамсыз жакшакка мыйзамы çok neme kıla turan olsa yok tatkıla eldik pazar kılıp eldin pazar oldu. Murun pazar oldu eldike. Taptası oldu. Bozulsuz da o şehirde başkası şehirde oldu. Yarkırap durça leksak ol. Yem oldu el koyuğun Sankara ıpılas olup bitti. Базардын жери айыл өкмөттүн балансына өткөрүлсө, жаңы соода түйүндөрү уюштурулат. Анда жергиликтүүлөргө ыңгайлуу шарттар түзүлүп, казынага да пайда түшүрүүнү пландап жатышат. Главный бизге элге шарт түзүп берсек, ел өзінен өзі бізге ақша төгіп береді. Мыйзамдың негізінде, мыйзамдан еш бір грамда ақша чаппайбыз. Құдай тыныштық болса. Біздің ел үшіндегі жақшынақай шарттар түзіледі. Мына азыр жол тығынды көрдіңер. Ошо автоунаалардын барын ошо бір жеріне стоянка қылып киргизебиз барына. Бүт бардығы. Жадағаза ажаткана жоқ, дараткана жоқ. Бүт комфорт, ысык суу, мустак суу менен Кудай кааласа ушундай даратканарды кура турган ниетибиз бар. Базардын жери мыйзамдуу түрдө сатылганын, мамлекеттик актысы бар экени элдик чогулушта айтылды. Алдыда жеке менчик ээси жердин аянтын тактап болгон соң соода түйүндөрүн салууну, жерди коммерциялык багытта иштетүүнү максат кылууда. Көз актыны мен алганмын, ошо башында туруп алганмын. Анткени базарда алган бала ошол убактан менин убагымда качыш болуп кетип, ошо алып аткан убагында да ошондой болуп калган. Анан неменен көз актыны алып базарга алганбыз. Базарга эч кимдин тиешеси жок эле. Yöneli raypatırap sayısının birlikte usul bağlanıp ana deyin oşo nemenin mıyzam çekindele bazar bolgon bolçu. Maga ötkөндө бул документтин 1 жыл болду. 1 жылдын ичинде ушул чек аралардын баардык жерлерин чыгарып атамыз данный моментче. Бул жерге здание чөт, чоң зданиялар чөт. Ишке кетет Кудай кааласа. Могул жерди бүгүн эртең баштайбыз деп атканбыз өзү делечи ремонттучу секин деп. Могул чоң здание төрткө ортосундагы ал сноско кетет. Новый зданиялар сноско кетет дагы, бул жерге зданиялар курулат полностью.
Чогулушка Союз учурунда кызматта тургандар, Аксы районунун жетекчилиги, тиешелүү мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү катышты. Жыйындын аягында протоколдук токтом кабыл алынып, 2 тапшырма коюлду. Ага ылайык маселе эми тиешелүү органдар тарабынан текшерүүгө алынмай болду. 2005 жылы Аксы райондук керек жарак коомунан сатып алган договору бар экен. Андан сырткары 2006 жылы Каражыгач айыл өкмөтүнүн токтому бар экен. Каражыгач айылдык кеңешинин сессиянын чечиминин негизинде ошол 2006 жылкы Каражыгач айыл өкмөтүнүн токтому менен Красный книга кызыл китеп берилиптир жеке менчик жерге болгон укугу боюнча. Мурдагы историясын көтөрүп, кандай болуп өткөн, купли продажа жана башкалары болгонбу? Азыркы угушубуз боюнча айыл өкмөттөн дагы айылдык кеңештен да токтом чыккан деп атат. Эми ошолорун биз да көзөмөлдөп турабыз. Тиешелүү службалар карап чыгат. Мына 2 пункт кабыл алыптыр. Ошо сот аркылуу чечилсин. Эгер айыл өкмөтүнүн пайдасына чечилип калса, ушу муниципалдык менчикке өтсүн деп жалпы эл. Каражыгачта мындан сырткары бир нече базарлар бар. Алардын жалпы аянты 2 гектардан ашык. Бирок жердин тардыгынан ал жерде соода кылгандар жол боюна жана жөө адамдар басуучу тротуарларга чейин чыгып кеткен учурлар бар. Андыктан бош жаткан эски базарды ишке киргизип, кенен бардык шарты бар соода жайына айлантууну элда жергиликтүү бийликте максаттап турган чагы. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмий жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.